18 ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Бишкек бычакталып каза болгон аялдын күйөөсү камакка алынды. Бишкектин Арча-Бешик конушунда бычакталган 27 жаштагы келиндин өлүмү боюнча мыкаачылык менен адам өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, күйөөсү камакка алынды. Ленин райондук милициясы мындай өкүмдү райондук сот чыгарганын, учурда иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Келин 15 ноябрда эртең менен Бишкектеги ооруканалардын биринде каза болгон. Аны 10дон ашык жолу бычактаган жолдошу өз жанын кыюуга аракет кылганы айтылган. Милициядан чатак кызганычтан улам чыкканын белгилешкен. Ал эми 34 жаштагы шектүү ооруканада болчу. Кыргызстанда кыз келиндер күйөөсүнүн, бирге жашаган адамынын, мурдагы күйөөсүнүн жана тааныш болуп жүргөн эркек кишинин колунан каза тапкан окуялар жыл сайын ондоп саналат. Эл аралык тажрыйбада бул фемицид деп аталат. Кыргызстанда соңку 2,5 жылда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен каза тапкан. 2024-жылдын 1-6 айында аялдар зомбулуктан каза болгон 9 учур катталган. Бишкек жана Ош шаардык кеңештеринде 5 партия өттү. БШКнын алдын ала жыйынтыгы. 17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо болду. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлабекованын маалыматына ылайык, шайлоого жалпы шайлоочулардын 27,83% катышты. БШКнын билдирүүсүндө 4,135,000ден ашык шайлоочунун 1,151,000ден ашыгы добуш бергени айтылат. Айылдарда шайлоочулардын 30,15%, шаарларда 24,25% добуш берген. Бишкекте жаңы күч Новая сила партиясы алдыга чыкты. Ал 36,623 добуш топтогон. Мындан тышкары шайлоо босогосун дагы 4 партия ашкан. Эмгек 22%, Адилет 15%, Ынтымак 14% жана Эл үмүтү 10%. Ош шаарында да ушундай жыйынтык болду. Шаардык кеңешке 5 партия өттү. Жаңы Кыргызстан 43, Ынтымак 20, Мурас 15, Милдет 10 жана Бир бол 9%. Бош шайком шайлоо босогосу 5%га чейин төмөндөтүлгөнүн белгиледи. Мурда бул көрсөткүч 7% болчу. Учурда добуштарды эсептөө иштери уланууда. 14-ноябрда Бишкектин аймактык шайлоо комиссиясы Социал-демократтар партиясынын каттоосун жокко чыгарган. Ага партиянын добуш сатып алууга байланыштуу козголгон кылмыш иши негиз болгонун маалымдаган. Социал-демократтар чечимге нааразы болуп, БШКлардын арызы каралганга чейин шайлоодон четтетүүгө укугу жок экенин айткан. Бирок шайлоо күнү аталган партиянын аты бюллетендерден сызылып салынган. БШК добуш берип бүткөндөн кийин партиянын арызын карай баштаган. Жыйында БШК мүчөсү Кайрат Маматов социал-демократтар арызды убагында тапшырышы керек болчу деп билдирген. Арыз 17-ноябрда саат 14:00 берилгени айтылды. 17-ноябрда жалпы 33 шаардык жана 231 айылдык кеңеште депутаттарды шайлоо болуп өттү. Бишкекте 2 троллейбус кампасы оңдолуп, электробустар үчүн кубаттагычтар орнотулууда. Шаардык мэриянын маалыматына ылайык, Москва көчөсү 237 жана Шабдан Баатыр көчөсү 14 тарегиндеги кампаларды казуу жана оңдоо иштери жүрүүдө. Реконструкциялоо Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен жүргүзүлүп жатат. Ал эми оңдоо иштерине тоскоолдук жаралбаш үчүн троллейбустар Аскар курулуш мамлекеттик ишканасынын аймагына жылдырылды. Биринчи 120 троллейбусту жана кубаттоочу жабдыктарды алып келүү пландалууда. Кийин 2 кампаны толук реконструкциялоо каралган дешти мэриядан. 4-ноябрдан тарта Бишкекте троллейбустар каттамдан толук алынган. Майда мэрия 100 троллейбусту Ошко өткөрүп берүү, ордуна 120 электробус сатып алууну чечкен. Кийин аны шаардык кеңеш жактырып, Оштон тышкары Нарынга 6, Баткенге 10 троллейбус өткөрүп берилген. Бирок активисттер мэриянын бул чечимине нааразы болушууда. Бишкекте мыйзамсыз курулуш жүргүзгөн компаниялар 10 миллион сомдон ашык айыпка жыгылды. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги мыйзамсыз курулуш жүргүзгөн 7 компанияга 10,725,000 сом айып салынганын билдирди. Айыпка Perfect Строй, Арай, Sky Buildings Engineering, Хан Строй, Русатехмонтаж, Береке Building, Стольмонтаж Плюс жана башка майда компаниялар жыгылды. Аталган компаниялар мыйзам бузуу менен курулуш иштерин жүргүзүп, көп кабаттуу үй курууда коопсуздук эрежелерин сактабаганы аныкталды. Буга байланыштуу мыйзамда каралган беренеге ылайык акчалай айып салынды дешти мекемеден.